Чолок терек суу сактагычы мындан жарым кылым мурда салынган. Ал райондун Кызыл Жылдыз айылынын 400 гектарга жакын айдоо аянтын суга суу менен камсыздайт. Жыл өткөн сайын эскилиги жетип, айдоо аянттарга барчу лотоктордун жыртык тешиги элдин күчү менен бүтөлүп келет. Анын учурдагы абалына тынчсызданған айыл эли кошумча насостук станциянын курулушун суранып жатышат. Мамлекеттик деңгээлде бир көңүл буруп, чоң электрический насос куруп берсе деп дикандардан аярлап атабыз. Эми дикандар мамлекеттен бир тыйын да эске албайт, эчтеке сурабайт. Керек болса мамлекет багып атат, азык-түлүк копустун камсыз кылычы. Сурарыбыз ушул ирригация маселесине гана көңүл буруп берип койсо. Атак дикандар өз оокатын өзү кылып атышат да, чын араганда. Мындайча айтканда биздин айылдын 70%-тан ашык эли ушул чолок терек өрөөнү менен окатын кылат. Эгинин да ушакта, чөбүн да ушактан алып, биздин окатын ушул жерде чолок терек. Электрический насоспу же дизельный насоспу коюп, жок дегенде бир ушу 400-тан ашык гектар, 100 гектарга жакында суу баскыдай кылып. Кызыл Жылдыз айылында 1095 гектар айдоо аянты болсо, анын 387 гектарына дан эгиндери себилет. Ал эми 624 гектар жери көп жылдык чөптөр. Дыйкандардын 70%дан ашыгы ушул суу объектисине көз каранды. Суу сактагычтын сыйымдуулугу 120 метр куб. Бирок ал дагы сууга болгон муктаждыкты толук камсыздай албайт. Ушундан улам жаз келгенден бери айдоо аянттарга суу жете элек. Суу айдыбагында курулуп кеткен насостун орду бар. Ошону Жумгал суусунан тартып бергенге жардам бериңиздер деп суранып жатабыз. Райондун айыл өкмөтүнүн бюджети муну көтөрө албайт деп айтып атышат. Эми шултоо суу эмне экенин билбейт экенбиз. Экономикалык жагына биз эч кандай түшүнүгүбүз жок экен. Карапайым элдики биздин мүдөөбүз ушул. 1 километрге сыйымдуулугу күчү жете турган насоско тыйын болсо, бизге жакшы болот эле чукуларанын ичинде. Ал эми адистер Кызыл Жылдыздыктар суранып жаткан насостук станцияны жакынкы аралыкта куруу мүмкүн эмес дешет. Насос коюу аяка инициалист аппаратына. Биринчиден, азыркы күндө мына баарыңыздарга белгилүү, бүгүнкү күндө 1 киловатт саатка насос кое турган болсо, 1 киловатт саатка 1 сом 0,95 тиын төлөйт. Ошон үчүн эл буга көтөрө албайт. Эгерде күчүктөн ала турган болсо, андай боло турган болсо, күчүктүн башынан баштап, бул бесплатный сооружение, башынан баштап железобетондуу сооружение куруп, облицовать этип, ошол деңгээлде суу жеткирсе болот дейсиз. А бүгүнкү күндө агып аткан күчүктүн суусу аяка жетпейт. Ошон үчүн бул оор маселе. Аталган айылда мындан бөлөк кара дөбө суу сактагычы бар. Ал 2021-жылы 58 миллион сомго курулган. Бирок объекти куруу учурунда бир катар кемчиликтер кеткендиктен азыркы убакка чейин колдонулбай келет. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району.